Assalamualaikum достор. Бүгін мен сіздерге Үскүдарды тартып бергенге аракет кылам. Үскүдар дегени бул деңиз моюнда болгон таанымал жери. Мындайча айтканда Стамбулдун маанилүү жерлеринин бирөөсү. Азыр болсо бул жакта сиздерге эң маанилүү нерселер менен маалыматтар менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Өзгөчө эң турист көп бул жер болуп саналат. Анан дагы бул жерде Смит, Түркиянын аябай таанымал бир эмеси деп атасак болот. Мындайча айтканда таанымал мындайча айтканда эмеси экмек деп коет, наны таанымал бир тамагы деп эсептесек болот. Жана ошондой эле Түркияда билесиздер, дөнер мындайча айтканда кебап аябай мындай номер один тамак аштардын катарына кирет да. Азыр биз деген деңиз жакка баратабыз. Аябай көп. Элдер аябай эле көп экен бул жакта. Жана ошондой эле кыргыз тилиндеги контентти колдоо иретинде биздин видеолорго лайк басып, суроолор болсо жазып кетсеңиздер, сөзсүз түрдө биз аларга жооп беребиз. Караңыздарчы, мен уже деңиздин четине келип калгам. Бул жакта азыр аябай көп адам бар, улуттар бар, башка улуттар. Балким кыргыздар да чыгып калышы мүмкүн. Ошол эле учурда азыр анча мынчасына дагы суроо беребиз. Караңыздарчы, кандай гана сол, кандай гана бул жердебиз. Эгер кааласаңыздар, ошондой вапыр деп коет, булар кемелер аркылуу саякаттасаңыздар болот. Эң азысы 250 ТЛден баштап 1200 ТЛге чейин бар. Тамак ашы менен бар болгондор бар. Анан ошол эле учурда жөн эле саякаттап келем десеңиздер, кичинерээк кемелер бар, эскирээк кемелер бар. Алардын баасы башка кемелерге караганда арзаныраак. Анан бул жерде деңиздин боюнда мондай балык кармап отурган байкелерди көрсөңүздөр болот. Көбүнчө булар улуу жаштагы байкелер. Аябай балык кармап, тамак жегип отурушат көбүнчө. Азыр бул жакта сиздерге мен чагылдырып бергенге аракет кылып жатам. Өзүңүздөр көргөндөй өтө кооз жердемин. Аркамда деңиз, бул жакта болсо Азия, Европаны бириктирип турган кеме бар. Бул жакта болсо биздин аталар, балык кармап аткан аталар десек болот. Бул жакта болсо олтургандар олтуруп, шаарды саякат кылышат да, мындай көрүп, рахат алып дегендейчи. Мен болсо элдерден тартынбай видеого тартып жүрөм. Анан дагы кыргызча түшүнүшпөйт да. Кыргызча түшүнүп калса бирке балким тартынып калмакмын. Бул жакта кыргыздар дагы жок. Өзүм тартып жүрөм. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй шаардын бир маанилүү туристтик жерлеринен бири. Эгер келе турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө бул жерге келип деңизди саякаттасаңыздар, аябай сонун жерди көрөсүздөр. Бул жерде Үскүдар деп атап коет. Картадан издеп тапсаңыздар болот. Бул жакта болсо мечит бар. Бул да өтө чоң маанилүү мечит, бирок мен атын унутуп турам. Ошол эле учурда бул жагында дагы мечит, маанилүү жерлер бар. Азыр болсо кайрадан мен деңизди жээктей баратам. Негизи ал жакта аркы бетинде болсо кафелер бар, бирок кафелерге аябай кымбат негизи бул жерге кафелер. Эгер келип ушул жакка ачка келип анан айластан кафеде тамактансаңыздар, анда бул сиздердин чөнтөгүңүзгө аябай оор келип калышы мүмкүн. Анткени чындыгында кымбат. Кыргыздарды көрүп калсак сүйүнүп калабыз. Бул жакта мисалы балык тутушуп атат, байкелерчи. Деңизден негизи балык тутушат экен да, анан таң калдым негизичи мондай элдин алдында балык тутуп эме кылган бирке башкача сезим болсо керек негизи. Selam aleyküm abi. Aleyküm selam. Balık mı tutuyorsunuz? Evet. Balık. Evet. Kırgızistan hakkında biliyor musunuz? Efendim? Kırgızistan'ı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Gitmedim. Kırgızistan'ı görmediniz. Ha. Peki. Balık çok var mı burada? Her zaman var ama bu sırada Bir sene az. iklim değişikliğinden dolayı az. Tamam. İklim değişikliği var yani. Tamam, kolay gelsin amca. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol.
Elестетсеңиз, Кыргызстандын жөнүндө билбеген адамдар да бар экен. Базар жок. Аз дагы бир башка байкеден сурап көрөбүз. Кыргызстан жөнүндө билбейм деди го. Сону айтпайт негизи, билбейм, кетпедим депчи. Билиш керек негизи, мен. Азыр дагы бир байкеден сурайбыз. Selam aleyküm amca. Nasılsınız? İyi misiniz? Amca Kırgızistan hakkında biliyor musunuz? Kırgızistan hakkında biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ha, tamam teşekkür ederim. Selam aleyküm. Elestetiz. Endi көбүнчө айтабыз да мындай Кыргызстанды билет, аябай биз дүйнөгө таанылып кеттик депчи. Бирок ошол эле учурда биз Кыргызстанды баягы ошол окуучуларыбыз Түркияга барып же башка мамлекетке барып, Кыргызстан жөнүндө маалымат берип, башка тилдерди үйрөнүп Кыргызстанды таанытпасак, биз кыргыз тили менен гана Кыргызстанды эч качан тааныта албайбыз. Бир гана спорт чөйрөсүндө болбосун, билим чөйрөсү дагы бул өтө маанилүү. Калк менен аралашуу дегенчи. Мен ошентип ойлойм. Анткени билбеген аябай көп адам бар, бирок бир гана спортту көргөндөр аз да, мисалы спортту көргөндөр болбошу мүмкүн, бирок ошол эле учурда Кыргызстанды, тарыхын, элин, жерин таанытып, бул ар бирибиздин колубузда. Негизи бул жакта эми балким мен улуулардан сурап аткан үчүн тааныбай атат, бирок биз жаштар жакшы эле тааныйт. Желекти көрүп, Кыргызстанды көрүпчү. Азыр мындан ары кетчү болсом, бул жак уже Кыз Көлөсү тарапка кетип калам. Бул Кыз Көлөсү мындан ылдый дагы биртке көбүрөөк басып калам, бир 10 минутталык жолдо. Бирок мен ал жака барууну каалап атам, анткени аябай көп турист бар ал жакта. Эгер келсеңиздер ушул жака, анда сиздер ушул жол менен жээк менен, мындайча айтканда, ушул жол менен бассаңыздар, туристтик жол болуп саналат. Кыз Көлөсүнө барасыздар. Негизи Кыз Көлөсү ушул жакта. Анан бул жердегилердин көпчүлүгү балык кармап, сүрөткө түшүп, анан тамеки чегип, анан чай ичкени келишет, негизи түрктөр айрыкча. Бирок көпчүлүк келген туристтер сүрөткө түшөт, бизге окшогондор, жаштар, студенттерчи. Бирок ошого карабай бул жактын сценасы туристтик баага, мындайча айтканда биздин Ысык көл сыяктуу эле бул жактагы кымбат баасы. Азыр мынакей карасаңыздар, аркы жегинде өзүнчө бир Стамбулдун бир бөлүгү жатат. Берки бөлүгүндө мен тарапта деген Стамбулдун экинчи бөлүгү жатат. Чындыгында өтө чоң шаар деп атоого болот. Бир гана чоңдугу менен гана эмес, жыпыс калктын жайгашкандыгы менен, түрдүү улуттун, түрдүү маданияттын сиңишкендиги менен дагы өзгөчө бир шаар деп атасак болот. Үскүдар деп картага жазсаңыздар, Үскүдар чыгат. Ошол эле учурда бул жерде балким сиздерге көрүнбөйт, жакын Түркиянын эң бийик болгон имараты дагы жакын жайгашкан. Үскүдарга келсеңиздер, бул жерден ошол имаратты дагы көрө аласыздар. Ошол менен бир катар бул жака метро келет. Мармара деген метрого чыксаңыздар, Мармара метросу менен Үскүдарга келе алсаңыздар болот, Кадыкөйгө жакын. Көпчүлүк билбегендер такси менен келсеңиздер аябай кымбат болуп кетет. Эки гана аэропорт бар, билесиздер, Туркияда баягы Стамбул шаарында эки гана чоң аэропорттор бар. Булар бирөөсү Сабиха Gökçen, экинчиси болсо Стамбул аэропорту. Сабиха Gökçen бул аябай бирке узагыраак болуп калат, бирок Стамбул аэропорту деги эле эки аэропорт, эки жакта да, бирөөсү Европа, бирөөсү Азия жакта. Азыр болсо Түркиянын аба ырайы күз болсо дагы ысык, анан дагы бирке нымдуу болуп аткандыгын сезсек болот. Өзгөчө мен бара жаткан жерде. Анан дагы бул жакта милициялар сиздерди көрүп токтотуп, документтериңизди сурап, кимлик деген бизде ID карт сурап, ушундай аябай карайт да. Анткени билишет, бул жакта көбүнчө туристтер жүрөт. Ошон үчүн эгер бул жака келип калсаңыздар, сөзсүз түрдө документтериңиздерди албаңыздар. Анткени сөзсүз түрдө милициялар токтотуп, сиздин паспортторуңуздарды сурайт. Өзүңүздөр көргөндөй Стамбулдун 100 жылдыгына карата 100 жыл Стамбул деген жазууну көрүүгө болот. Азыр болсо мен
ошол эле жанында кафелерди сиздерге көрсөтүп атам. Мунун эле ошол сол жагында кафелер жайгашкан. Жепиз ошол эле учурда жанында аябай чоң болгон мечит бар. Азыр ошол жака басып баратам. Стамбулда эгер метрого чыга турган болсоңуз же автобуска чыгыш үчүн эч кандай накет деп коет. Мындайча айтканда cash money, кыргызчасы дагы наличка. Мындайча айтканда акчалай колуңузда болсо дагы аны алышпайт. Анткени бул жакта Стамбул карт деген ар бир шаардын өзүнүн картасы бар. Ошол карта менен гана сиз автобуска же болбосо метрого чыга аласыз. Эгер сиз турист катары келип туристтик карта алсаңыз, ал 50 TL болчу, быйыл 100 TL болуп калыптыр. Картаны сатып аласыздар, анан ичине деген акча саласыздар. Ошондой нерсеси бар. Анан ошол акча менен шаарды айланасыздар. Биздин карталар болсо, мисалы студент болгонубуз үчүн студенттик тариф бар. Ошол студент деген картаны алып алып, ошонун негизинде биз шаарда жүрөбүз. Студенттик тариф менен мындайча айтканда. Анан бул жакта аябай башка улуттар көп. Айткандай арабтар, өзбектер, кыргыздар, дегеле койчу баардык мындай тарых сүйгөн адамдар, дегеле тарых эмес баардык улуттар ушул жакта жыпыз жайгашканын көрүүгө болот. Эми болсо азыр магазиндин жанынан өтүп баратам. Анан бул жакта эч кимди мындай сен андайсың, сен мындайсың, же андай мындай деп мындай эч кимди мындай кайсы бир нерсеси үчүн мындай суракка тута албайт да. Бирисизден башкачы. Анткени элестетиңиз, бу жакта ар кандай маданияттын, ар кандай чөйрөнүн адамдар, ар кайсы жактан келген адамдар бар. Ошон үчүн бул жакта эч кандай биздин антип айтууга же антип тергөөгө дагы укук эч нерсеңиз жок болуп саналат. Азыр мен светофордон кызыл болсо дагы өтүп кеттим. Эми берки жагына өттүм. Бул жагында өзүм айткандай чоң мечит бар. Бир гана мечит эмес, 3-4 мечит катарынан турат. Өзүңүздөр билесиздер, бул Осман империясынын доорунда Түркияда аябай мечит куруу, исламдын өнүгөн, өскөн доору орто кылымдардын баягы маданиятын алып калган бул Осман империясы болуп саналат. Өзүңүздөр көргөндөй мондой суулар болот. Бул жерден не десеңиздер, келип мисалы ушул жерден суу ичип же эме кылсаңыздар болот. Колуңуздар жуусаңыздар болот. Бул дагы ошол Ислам мечиттин так жанында, так ортосунда жайгашкан. Эми мечитке келсек, бизде мечитте мисалы көбүнчө аялдарга көп мындай аялдарга уруксат жок жерлер бар эмес, аялдар көп барышпайт. Бул жакта болсо баардыгы мечитке кире беришет. Өзгөчө аялдардыкы да өзүнчө, эркектердики да бар. Ошол эле учурда мечитке баардык жагына кирүүгө уруксат берилген. Ошол учурда эле көрсөңүздөр мечиттин ичинде көптөгөн көп түрдүү адамдар менен жолугууга болот. Мынакей караңыздарчы. Кандай гана. Ушул эле жерде Мехримах Султан дейт. Мехримах Султан бул Осман империясындагы Эминин Сулейман Султандын эмеси болсо керек эле. Мехримах Султан. Жами күббеси дейт. Бул жерде ошонун күббеси бар экен. Ошол эле учурда бул жака кирсе болот дейт. Бисмилла. Азыр кирип көрөлүчү. Сурах алек икрам дейт. The whole Quran. Бул жака бут кийимди чечип киребиз. İçkeriге кирип чыктым. Бул жакта намаз кылса дагы болот экен. Ошол эле учурда туристтер дагы кирип биздин мечиттерди, намаз кылып аткан адамдарды көрүшүп атат. Азыр болсо кийинки бөлүгүнө өтүп атам. Бул жакта көргөнүңүздөрдөй ичинде тамеки чегүүгө тыюу салынган ошол учурда.
туристтер менен каршылашууга болот. Айлара күлө түнөйлө өйлө икинди убакыттары. Бул жакта дагы чындыгында падышалардын, Осман империясынын доорундагы адамдардын кабырлары менен кезигишүү болот. Ошол эле жерден кайра чыксак, бул жакта өзгөчө бир мечиттин жогору тарабында бир мындай тепкичти көрсөңүздөр болот. Бул дагы бир сонун жер экен. Бул жагында болсо мечит, бул жагында болсо ушундай жол менен жогоруга чыгууга болот. Мен билишим боюнча үстү жакта кафелер бар. Бул жакта деген мечиттин жанында мүрзөсү бар экен. Мен так бул жактын тарыхый кимдердин мазары бар экендигин билбейм, ошон үчүн мындай так абалда айта албайм. Ошол эле учурда моундай жанында ушундай көчө кирип кетүүгө болот. Бул жакта кафе бар экен. Көчө тар болсо дагы аябай сонун атмосферадагы көчө менен каршылашууга болот. Sallaya biliyor musun? Evet. Ушундай. Ошондой бул жакта дагы кете берсек, ал жагы көчөнүн бүтүшү менен барып атат. Биз болсо кайрадан башка жагын сиздерге чагылдырып беребиз. Кафелер болсо бул жакта тыгыз болгондугуна байланыштуу үстүнөн дагы 2 этаж, 3 этаж болуп бөлүнгөнүн көрсөк болот. Ошол эле учурда көчөлөрдүн дагы баягы өзгөчө бир мындай эмес рахаты бар, мындай өзгөчө бир атмосферасы бар деп атоо болот. Ошол эле жанында моундай китепкананын бардыгын көрүү аябай кубандырат. Өзгөчө мында туристтик көп жерде китепканалардын, айрыкча жаш балдар үчүн китепканалардын болгондугу адамдарды аябай сүйүндүрөт. Түркияда болсо тамеки чөгүү деген бул аябай чоң, маанилүү бир темалар болуп калган. Анткени бул жакта тамеки чекпеген адамды көрсөң сүйүнөсүң чындыгында. Анткени аялдардын дагы көпчүлүк бөлүгү тамеки чегишет. Бул маданият сыяктуу болуп калган. Тамеки чегүү, чай ичүү деген бул кофе ичүү, булардын аябай чоң бир маданият болуп калган деп атсак болот да. Анткени жашы, улуусу баардыгы эле ушул олтуруп алып тамеки чегишет. Çay içe tamek içecek degендейчи. Мынакей достор, кайрадан мен майдан тарапка кайтып келдим. Ошол эле учурда билесиздер, бул жакта мороженый аябай ойнотуп берген мороженыйлар бар. Айрыкча туристтер тартуу максатында ушундай мороженый саткан жерлерде жасашат. Анан дагы Кызылайды ар бир жерде көрүүгө болот. Кызылай билесиздер, бул Түркиянын аябай мындай жардам көрсөткөн уюму деп атсак болот. Дүйнөлүк эң алдыңкы турган уюмдардын бирөөсү. Көбүнчө ушундай жерлерде кан керек деген бир эме менен, талап менен турушат да. Эгер ким кан берүүнү кааласа, каалагандар барып ошол жерден кан берсе болушат. Эч кандай бир эмеге барбай элечи. Мечитти мен сол жагы менен кирип, кайра оң жагы менен чыгып кеттим. Ошол эле учурда азыр мечитте моундай сонун жазуулары менен көрсөңүздөр болот. Адам көп болгондугуна байланыштуу аябай балки менин илим жакшы болбой калышы мүмкүн сиздерге. Колдон келишинче катуураак сүйлөгөнгө аракет кылып атам. Анткени аябай шамал болуп аткан учур. Бирок ошентсе да аябай ысык. Мечиттин дагы бир бөлүгүн сиздерге тартып бергенге аракет кылам, бирок ошол эле учурда мечит аябай чоң. Мен эң негизги эшигинен кирбедим. Эң негизги эшигинен ушул жактан кирсеңиздер болот. Азыр мен болсо сиздерге ушул Үскүдардын эң негизги бөлүгүндөгү мындай саякатты чагылдырып бердим. Анан мен кайрадан эле каршы тарапка, мындайча айтканда, деңиз тарабына өтүп атам. Бул жерде деген аябай тыгын. Бирок ошол эле учурда түрктөргө окшоп өтүп кетейин дедим светофордон, бирок күтүп турууга туура келип атат. Эгер байкасаңыздар, түрктөр эч кандай эмелерди күтүшпөйт. Светофорду карабастан өтүшө берет. Lütfen yeşil ışığın yanmasını bekleyin. Kütüp turuңуз, жакшы
жашыл светтин келишин деп атат. Азыр мен Lütfen күтүп турам. yeşil ışığın yanmasını bekleyin. Lütfen yeşil ışığın yanmasını bekleyin. Аябай эле ушул убакытта мындай машинаң болсо же автобуста өтсөң аябай пробка болгон мындай тыгын болгон учурда, мындай учурда жолго чыгууну эч качан сунуштабайт элем. Өзгөчө аябай эле ашыкча тыгын деп атоого болот. Lütfen Азыр биз күтүп эле турабыз, бирок дагы деле жашыл жана элек. Анткени бул чоң көчө болгондугуна байланыштуу көбүрөөк убакыт бек күтүүгө туура келип калат негизичи. şimdi geçebilirsiniz. Эми өтсөңүз болот дейт. Бирок азыр өтсөк дагы аябай адам көп. Кайрадан кеме жакка өттүм. Ошол эле учурда бул жерде кемеге билет сатып алган жер бар. Келип ушул жерден билет сатып алсаңыздар болот. Боğaz турлары деп жазылып турат. Ушул жерге кирип билеттерди тандасаңыздар болот. Азыр мен билеттердин бааларын сиздерге айтам. Эгер кемеге сөзсүз түрдө аябай көп акча коротот деп эсептеп, бирок кемеге анчалык деле коротулбайт. Азыр мен бул жерден билеттердин баасына көрүп атам. Үчреттер дейт. Аябай эле узун дейт. Жакшы бир эме кыла турган болсоңуз саякатанда бул 240 деле болуп калат экен. Туристтер үчүн болсо 480. Ошол эле учурда башка дагы эмени көрсөтүп атат, башка кемени көрсөтүп атат. 150 теледен дегиле айтканда 65 теледен баштап 240 телеге чейин бул ушул түрктөр үчүн, бизге болсо 260 теледен баштап 480 телеге чейинки болгон баалардагы кемелерге чыгып биз саякаттай алабыз. Ошол эле учурда жаныбызда терминалдар бар. Терминалдардан акча чыгарып алса болот. Бардык терминалдар ушул жерге жайгашкан. Ошол достор, бул Үскүдарды көрсөтүү болду. Сөзсүз түрдө кыргызча контентти колдоо иретинде бизге катталып жана ошондой эле бөлүшүп кетсеңиздер болот. Мен Элеман Кубанычбекулов сиздер үчүн YouTube'га жакшы бир контент видеолорду кыргыз тилинде чыгарууга аракет кылып жатам. Жана ошондой эле башка тилде тартылган видеолорума дагы колдоо көрсөтүп кетиңиздер. Албетте ар бириңиздин колдооңуз мен үчүн өтө маанилүү. Өзгөчө Түркияда жүргөндө кыргыз тилинде сүйлөөгө бирке кыйналып калам. Анткени көбүрөөк түркчө сүйлөгөндө баягы акцент ошол жака бөлүнүп кетип атат да. Мына ошондуктан капа этпейсиздер, сак саламатта аман болуңуздар.